Kırgız Tuğsu Basma Үйünün ardaqlı qadırlı qonaqları. Bayramımızlar bilen жалпыңыздарда bir болчак qonaq көбөйдү. Хош келиңиздер бүгүнкү салтанатка. Mezgil dagы жагылада жашарат, адам келет, тазарат. Артыңызда кылчайганды билгизбей, ул адамдар тарып бетин жазалапты. Албетте, Кыргыз Туусу Басма Үйү мына ошол бүгүнкү ийгиликке жөндөдө жеткен жок. Канча деген инсандар эмгегин жумшап, Кыргыз туусуна мындай буйрса, өзүңүздөр билгендей, мына ошол бир кылыпты каратып отурат. Жашасын Кыргыз Туусу Басма Үйү кол чаап коюп коелу. Ayal dedi ayalcar, ayal tengdeş tasılzat deyip, kolumuzda ayazdат deyip gittirdiğin bir dağı tarmakçı Abkeli ülkümüzdün güldövüşüne salın boşkun, жалпы ayallar bilen boşu bizim mırsalar bugündeki kadırlı bayramdır dasturxonun төрүндө oturasыздар. Ошондуктан Кыргыз Туусу Басма Үйү өзүндөргүнө bayram алдында Кыргыздын кыраңызы сыйыгын тапшырып келет. Ошондуктан Алатыбыздын асыл айындары бар болгула мырзалар бир кол чаап коюп коелу. Ошондой эле биздин мырзаларга дагы өтүп кеткен ата мекенди коргоочулар күнүнө арнап мекенчил инсан деген сыйлыктарды дагы бүгүн тапшырат. Андыктан тамагыңыздардан болсун, кадырлуу коноктор, ардактуу меймандар, кош келиңиздер. Сиздерди мынакей жаркыраган жаз майрамынын алгачкы күндөрүнө көрүүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анан мен азыр кайрадан мына ошол жерге Кыргыз Туусу Басма Үйүнүн директору жана башкы редактору Мырзакат Туналиев агайыбызды официалдуу түрдө ачып куттуктоош үчүн чакырайлы. Бир кол чаап коюп коелу. Кадырлуу меймандар. Жогорку бийликтердин ичинен элге эң жакыны бул парламент болот. Элге эң жакыны депутаттар болот. Анткени көпчүлүк учурда шайлоочулар ушул депутаттарды түздөн-түз шайлашат дагы, анан кийин кандайдыр бир көйгөйлөрү болсо түздөн-түз ушул депутаттарга айтат. Биз бүгүн чоң ыраазычылык айтабыз. Биздин арабызда парламенттин депутаттары, экс-депутаты отурат. Азыр мен бул жака биздин ушул Кыргызстандын бардык бурунчусунда окумгандардын тандоосу менен Кыргыздын кыран кызы болуп тандалган Жогорку Кеңештин депутаты Нарматова Надира Азимовнаны чакырасыздар. Биздин ушул бүт аймактардан келген баягы буктат алгандарга сыйлык тапшырып берип коет деп сизге ишеним артып отурабыз. Эженин колунан сыйлык алгандар көпчүлүк үчүн сыйлык болсо керек. Анда сыйлык тапшырып бериңиз. Мен ойлойм бүгүнкү сыйлык алгандар башкаларга үлгү болуп алдыңкы сапта мекенчилдигин, мамлекетибизге берилгендигин кыран кыздарыбыз, мекенчил жигиттерибиз дайыма ушул алдыңкы сапта болуп өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн бүгүнкү алган сыйлыктарды стимул катары пайдаланышып туруп, буюрса дагы жетишкендиктерди жарата берет деп ишенем. Sağlar uçuran
işin başlап, 99 жылдан бери эч талыкпастан алдыга умтулуп, чоң максаттарды коюп, ушундай сонун иш-чараларды атына тарса билмечимин. Мен ойлойм, бул дагы болсо чоң биздин өлкөбүзгө сыймак деп. Кыргыздын 7 дубанынан келген мыкты кыздар, мыкты уулдар, кыргыздын балдары келип отурат. Бүгүнкү иш-чара улуу тарыхый жолу бар. Кыргыз туусу бул мамлекеттин туусун бийик көтөргөн менен барабар. Не деген гезит бул? Не деген тарыхы бар? Өтө көп тарыхы бар гезит. Мына бүгүн ушул кыздар чогулуп жаркыраган келаткан 8 март аялдардын майрамына карата бүгүн ушу кыргыз туусунан бүгүнкү жакшынакай иш-чараны уюштурган кыздар, балдар ошол жерге мен дагы ошол кыз келиндердин арасына келип кошулуп, ушул кыргыз туусунан ушундай белек алып отурганыма мен абдан сыймыктанам. Мындай сыйлыктар көп эле болот, болсун, баары алсын. Бирок мен ойлойм, бул сыйлык бул улуу, айтып атпайбы, жана дагы тарыхы бар. Мыкты гезиттин бири, көч башы болгон гезитибиздин бири болгон, мамлекеттик көч башы болгон гезит дегиличи. Ошондон ушундай сыйлык алып отурганыма мен абдан ыраазымын. Бүгүнкү майрамдык маанайга алдын ала сыйлык алып жаткан бардык айымдарды жана мырзаларды алган сыйлыктар менен куттуктаймын. Кыргыз туусу гезити биздин республикалык деңгээлдеги, мамлекеттик деңгээлдеги жакшы гезиттердин бири. Гезиттин редакциясы ишиңиздерге ийгилик, албан ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар.